Ассаламу алейкум, урматтуу Швега программасынын көрүүчүлөрү. Бул Швеганын алдыдагы чыгарылышы ушул Эмаком компаниясынын Ош шаарындагы куруп, бүтүрүп, эксплуатацияга берип, пайдаланууга берип, азыр ушул тапта жашап аткан тургундардын арызы менен жүрмөкчү. Себеп дегенде, биздин Швега программабызга бир ай мурда кат жазышкан, ушул жердеги биринчи адам жашоосуна керектүү шарттарды түзүп берсе эле калганына кайылбыз дейт. Мери дейт, ал автоунаа токтотуучу жайлар дейт. Бул эшигинин астында азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жердеги жамгыр жаса ылайланган жерлерди кафелдебей эле койсун дейт. Бул жактагы балдар ойноочу жайларды курбай эле койсун. Бизге азыр негизги ушул бизнес класс, премиум класс деп салып берген үйдүн ичиндеги ушул газ, свет, жылуулук маселени чечип берип койсо деп ушул программага арызданышкан. Маселенин чоо жайын андан ары алдыдагы мүнөттөрдө жакшылап баамдап туруңуздар. Канчанчы жыл алдыңыз эле? Кантип договор? Мен 2020-жылы договор түзгөнмүн бул компания менен. Бир эмес, мен 2 дом алгам бул компанияданчы. Азыркы учурда бул блогунан алганым. Ушул көрүп турган домуңуздар. Бул болсо бизде азыр свет көйгөй болуп атат. Кичине эме болсо эле светибиз өчүп калат, өзүбүздүн светибиз жок. Суу, свет өчсө суубуз чыкпай калат үстүнкү этаждаргачы. Анан лифт улам эле бузулуп кала берет. Азыр эми жаңы лифт деген биз тетиктери, по-моему, бун деле эски лифт окшойт. Үстүгө чыгыштан коркобуз бул лифттенчи. Бантип качан камалып калабыз, же болбосо качан ылдыйга түшүп кетебиз депчи. Анан парковка маселеси. Парковканы деле азыр уже платный кылып, могу жерди сатабыз дешип, $3,500, $4,000 деп ошентип эме коюп койгон, сена коюп койгон. Бул жерди кайра сатабыз деп атабыз. Парковка, подземный парковканы сатылат деп ошентип айтып атышат. Анан дагы бир маселебиз, кышында биз эме жок, отоплениябыз жок, жылуулук системасы жок да. Тен коюп берип койду, ал тенди улам баянтип суу куюп, баянтип турбаса, ал тени күйүп калат экен. Газ, плита менен жанагындай печкалар менен тамак жасаганга тамагыбыз бышпайт. Балдар болсом күтүп турат, ыйлашат, эми кичинекей жаш балалуу семья бул жердечи. Мен негизи быйыл көчүп келдим март айында. Атайын кыш чыксын депчи, быйыл өтө кыш катуу болду го. Марттын 11-инде көчүп келдик да. Көчүп келгенден бери лифт бузулат. Свет жок. Свет өчкөн болсо 6 саат, 7 саат биз балдар тамагы жок калабыз да. Свет өчкөн болсо лифт өчөт, плитабыз өчөт, суу өчөт, баардык нерсе өчөт, холодильник өчөт. Бытовой техникаларыбыз күйгөн, свет өчүп жана берип, бытовой техникаларыбыздын 60-70 миңдик холодильник мен лично өзүм оңдоттум да кайраданчы. Элдердин люстрасы бузулуп атат, эмелери, микроволновкалары бузулуп атат. Алар бүт баары өзүбүз үчүн минус болуп атат да. Анан кийин светтен кийин газ, отопление жок, кышта кыйын болот да. Былтыр тен коюп берген экен, мына жителдер тен менен эптеп чыгышты үшүп. Бүт эме турбалары жарылып. Ушуну айтсаңыздар, эмне деп атат эми ушу Эмаком компаниясы? Февраль айында 25 житель болуп барып суранганбыз. Бизге ушундай светти нормальный кылып, өзүбүзгө трансформатор коюп, установка кылып бериңиздер деп. Азыр бизге мына коммерческий кылып 2 сом 80 тыйындан кылып өзү төлөйт да Эмакомчу. Биз жардам кылып, ар айда 300 сомдон ар бир квартира топтоп беребиз Эмакомго жардам кылып. Кайрылсак, эме кылды. 15 күн убакыт бериңиздер, биз газды киргизип беребиз, светти дагы трансформаторду чечип беребиз деген. Чечип берген жок. Май айында кайрадан письменный түрдө дагы ошол 56 житель кол коюп, письменный түрдө Эмакомго бардык. 25 житель эмне газ гана, отопление гана, бизге свет дедиңиз эле, трансформатор деп барсак, Мелис Жусупбек жок экен, эме Рамидинович эме кылды. Катыбызды эч кандай реакция жок, нөл реакция жок. Ошодон бери мына 3 ай өттү. Мен Асаны болгонбаймын, фамилиям. Ушул үйдөн үй алганбыз. Кыздарыбыз эми баягы азыр көрүп атасың, кыргыздын баары талада иштеп атат. Алар дагы ышка күйүп, суукка тоңуп дегенде ушул үйлөрдү алып берди эле. Атам менен апам жакшы жашаса ушул жерде. Договорду карасаң, договордо жомоктогудай. Азыр мына жашоочулар мисалы үчүн мен кышында ушул жерге үй ремонт кылдым, күлчү бүтүрүп. Ушул жашоочуларды көрмөй ыйлагым келди кышындасы. Карасаң баягы самодельный кылып койгон печкелери жарылып бир нерсе коюп акчасы кеткен, обои кетип атат. Светтен кыйналып атат, свет өчсө суу өчөт.
лифти деген бір баяғы ыргытып келген лифтini койгонмун эмне беле бир күндө 10 жолу бузулат мындай айтканда. Азыр иштеп атабы? Азыр иштейт, азыр бир патруль бузулат. Ичинде же бирөө калып кетет. Мына жерде жигиттер билет чыгаргандарды жардам берип кароол келет же башка келет чыгарышат. Анан бизге суранарыбыз биринчи очередь мына жерге светти мына жерге улап берсе, подстанциябызга. Подстанциябыз коюлган, бирок подключение боло элек. Мына жакта детсад мектеп бирге уланып турат свети. Аны бүтүрүп берсе, анан кийин газ улап берсе, андан кийин отопление. Мына 2 айдын мына азыр август болду, август менен сентябрь уласа улады, улабаса сентябрь эч качан бизди токтотуп улабайт. Аны баарыбыз түшүнөбүз. Ошо отопление улап берсе, анан бул жерде чындыгында бүтө эле жаштар жашайт. Жаш бала менен баары жокчу, жаштар көп. Анан жаш бала менен булар ачка калат, ток калат, баягы свет өчүп калса тамак кыла албай калат. Светтин күчү жетпейт подстанциянын. Ошонун кайрылары ушу эмкомдон. Бул азыркы мына салынып аткан үй кандай кайсы мемеде? Люкс жок. Мисалы премиум класс деп айтылат, мисалы бизнес класс деп айтылат. Бул кайсы классына кирет? Кандай кайсыга кирет? Мен ошону жакшы. Бизде балдар айтып атты эле. Кайсы Окумуш класста айтып атты эле. кайсы класска кирет? Премиум класс. Премиум класс, ошондой экен. Премиум класста жашайын деп келдиңиздер да. Албетте, биз дагы ошо Азыр мына жөнөкөй эле куруп аткан мисалы курулуш компаниялардын жөн эле класс жок эле, эшигинин астында кафелдерге чейин басып берип атат. Сиз премиум класста жашаган үйүңүздүн кебетеси ушул экен да. ушул да бизде мына көрүп атасыңар, ичинде подъездерде ич нерсе бүткөн эмес, подоконниктер жок, ана бул немелерде нормалдуу баскан эмес, плиткаларды мына көрүп атасың кире бериш, мыналарга басып келе да көрдү, булар жок. Анан бизде кыздарыбыз, балдарыбыз да ошо ата-энем кышындасы келип малды жайы менен караса, кыш күнү учеде нормалдуу бир эс алышса деп алып берген да. Ошону болбой атат условия. Биз дагы офиске чейин бардык, барсак мелис таппайбыз, жок деп коюшат экен. Без отопления, без газ болуп атат, ошолор уруксат берсин, мындай неме кылсын десе, биздин көзүбүзчө мэриядан сону кылышты. Кылды эле, анан неме ТЭЦтин начальниги, директору айтты, пожалуйста, келсин, биз забыз, бизге эч кайрылган жок деди. Ол көрсө бизге жалган айтып атабы, эмне болуп атат бу жерде, кандай оюн болуп атат. Газга сону кылды эле, газ айтты, 1 жыл мурун бизге кайрылган, ошо ойдон эмком келген эмес деди. Биз ушул жерде 9-этаждан үй алганбыз. Биз келгенден бери ушул свет проблемасы эч бүтпөй койду. Кышындасы да кыйналдык, свет өчөрүп, отопление жок. Свет өчкөндө бизде жашоо токтойт да, тамак кыла албайбыз, суу дагы өчөт, лифт дагы токтойт. Ошого бизге биринчи очередь ошо газ менен жылуулукту бизге киргизип беришин каалайт элек. Сиз ушул үйдөн сиздер эми жалпы эле үй алып атканда сиздерге азыр эми жогоруда аксакалдар айтып өтпөдүбү, мисалы жомоктогудай кыялданып келдиңиздер да, мисалы туурабы? Бирок келишим боюнча 2 жыл, максимум 3 жылда бүтүш керек эле. Бул толук ошо сиздер койгон талаптарды аткарып, шарттарды түзүп берүүгө ушунча жыл кетиш керек эле. Бирок азыркы күндө канча жыл өтүп калды арадан, мисалы ушул сиздердин түзгөн келишимиңиздерге? Уже 2 жыл болду. 2 жыл болду. Да. Келишимде канча жыл деп көрсөткөн? Келишимде максимум 3 года деген да, максимум 2-3 года полностью уже баягындай детский площадка, все бардык бүтөт деп айткан да. Уже 2-чи год болуп атат, бизде даже суубуз жок. Свет өчкөндө суу өчүп калат. Даже нормальный свет жок. Не знаю, как мына кийин кандай болот. Даже мусорный багыбыз жок. Биз ушул жердин жашоочусубуз. Ушул биздин анабыз ушул бардык шарттарын кылып берсин, ушул. Ошол эле. Мисалы үчүн газ коюп, эң көйгөйлүү азыр бизге ушу газ коюп берсин ушул. Пока ушул биз ушуну каалайбыз. Буга канча акчаңыз кетти ушул жерден үй алганга, мисалы? Кантип таптыңыз, же балдарыңыз таптыбы, же өзүңүз иштеп таптыңыз? Мен акча алган эмес, мага берген булар. Мен үйүмдү берген, булар берген. Сиздин мурда бу жерде үйүңүз бар беле? Ооба. Ошол берген. Ошо менен перерасчет кылгансыз. Ошол берген мага. Мына детский площадка, парковка, аны биз уже үмүт үзүп койдук да. Хорошо, аны кийин бүтүп бересиңер. Бизге мына кышындасы, мына быйыл 2-чи кыш болот. Отопление жок. Суукта жашап атабыз. Мына былтыр көрдүңүз кандай суукта жашадыгын. Мен былтыр бир жашап балам ооруп калып, 1 ай больницада жилченип жүрдүм. Анан кийин эптеп бир нерсе кылып, батарейка бандай электричество кылып беришти. Эптеп чыктык кышындасы. Азыр эмне быйыл айттык. Хотя бы отопление бүтүрпөйлү биринчи очередь. Анан свет маселени чечпейли. Свет өчөт, тынбай өчөт. 2-3 күндө свет өчүп калат. Эмне кылышыбызды билбей калдык жачы. Үйгө конок чыгара албайсың. Тамагың бышпайт, чайың кайнабайт. Свет өчүп калат да. Анан ошо газ, 3-нчү маселе газ. Бизге ошо 3 маселени ошо МКомдун жетекчилери
аракет кылып бүтүрүп берсе. Бүтүрүп бере албаса, хотя бы айтсын. Кайсы срокта кылып бере алат? Мына убакка чейин бизге мындай срок бергиле. Биз ошол убакта аракет кылайлы, бүтүрүп берели деп хотя бы айтышсын, чындыгынча. Эмне проблема болуп атат, эмнеге бүтпөй атат? Биз ошо чындыкты билели. Барсак эле мына деп 1 ай, 2 ай, 3 ай созулуп ушинтип мына 1 жыл өтүп кетти араданчы. Мен бул жерде ар жактан иштеп келгендер бар да, Москвадан иштеп 30 жыл иштеп келип, 1 комната үй алып, мына жерде эми жашайын деп жашай албай, мынантип кышта азап тартып аткандар толтура да мына жерде. Бизге самый главный ошол өздөрүнүн договордо эле ашыкча эчтекенин кереги жок. Договордо эмнени жазса, ошону бүтүрүп берсе, бизге болду. Башка Эмакомдон биз ашыкча эчтеке требут эткен жокпуз. Өзү биз ошо Орозонун алдында бардык, барып сүйлөшсөк 10 күн, 15 күндө бүтүрүп беребиз деди да. Анан биз айттык 15 күн эмес, сизге 3 ай эле берели биз элдер. 3 ай бердиңиздер. 3 ай уруксат бердик. Келип басып деле келген жок, бул жака келип деле койгон жок. Кышындасы келсең ыйлайт элең көрүп алып. Мына ушул маселелерди. Эгер бүтүрбөсө кышында да келебиз. Кышындан мына бүтүр 2 айдын ичинде бүтүрбөсө отопление кайга бүтүрөт? Сен де түшүнөсүң, отопление бергенден кийин централный эч качан токтотпойт ону. Ашмакына улап берейин деп токтотпойт ол. Ошон үчүн мына чоңдор ушуну мелистер чечип берсин ушуну. Биздин суранычы ушу талабыбыз ушул эле 3-4 эле талапты коюп атабыз биз. Башканы дагы кое элекпиз. Бир мисалы үчүн мен лично 1 тиын карызым жок мелистен. Мелис менен карыз болуп турат мындай айтканда. Тескерисинче сиздерден карыз. Биз эч нерсе бул жерде карызыбыз жок биздин. Мына тургундар ким бере элек? Баарыбыз бергенбиз турбу? Акчаны баарыбыз төлөп бүткөнбүз. Анан биз эмнеге биз талап кылабыз ошон үчүн. $550 эме алганбыз, төлөгөнбүз. Эч карыз адам жок, почти баардыгы төлөнүп бүткүлө мына. Почти 90% населения жашап атат. 10% эле бүтө элек болбосо эшиктери жабык. 90% жашап атабыз баарыбыз. Биз ушу Россияда иштеп жүрүп алганбыз. Кайнатам менен жашайм. Кайнатам экинчи топтогу майып. Свет өчүп калса чыга албайт. Биз 13 этажда жашайбыз. Пентхауста алганбыз, бирок талапка жооп бербейт. Свет өчсө бизге суу да чыкпайт. Свет өчкөндө суу дагы өчөт. Свет жаңганда кыйладан кийин чыгат суу. Бизге эң главный эле ошо отопление, газ, свет. Ушунча эл бар экен, эме кылып атышат да. Пайсал кылып дагы эле турушат да. Ушуну эле сабыр кылып турушат да. Ушуларды бүтүрүп берсе өтө сонун болот эле. Келебиз, 1 күн жашайбыз, 2 күн айылда. 1 күн суусу жок, 1 күн свет жок. Школага балдар барса, 1 күн эмеде калып кетет лифттин ичинде. 1 саат ошол жерде турат лифттер келгиче. Эми азыр карасаңыз сырты жылтырак, ичи кылтырак болот. Ичине эртең кышта тоңуп турабыз. Азыркы жаңы мына трансформатор бүтүп калды. Ишке беребиз деп атат. Беребиз деп атат, бирок турат. Бизге азыр 15 күн, 30 күнү токтобойт. Жок, уже мына уже бүтүп калды, берет. Беребиз деп атат. Буга биз ишенебиз, беришинечи. Бизге основной газ менен эле отопление коюп берсин, башкасын кийинчерээк кылып берсе деле болот. Газ менен отопление берсе светке күч келбейт эле да. Премиум класста жашайсызбыз? Бизнес класста жашайбыз. Бизнес класста. Биз мына сары таш деп обещать эткен, бардыгына мына кайыл болуп эле отурабыз, сабыр кылып эле, сары таш болбосо сары таш болбой эле койсун. Бизге мынандай адамдардын условиясы эле керек, человеческие условия, суу, газ, отопление, ушул 4 балын тапшырганга деле разы болдук. Анан мына площадка, игровой площадка, мына домофон, мынандай камера, андайларды обещать эткен эле, аны сураган деле жокпуз. Биз деле сабыр кылып, акыбалы мынандай оор болуп атыптыр азыр. Ошого сабыр эле кылып атабыз бардыгыбыз. Бизге жөн эле бизди мынандай деметпей, баягы курсагы ток, курсак ачты түшүнбөйт болуп, өздөрү жылуу үйдө отуруп, анан кийин бизге сабыр кылгылачы дегени туура эмес болуп атат да. Биз кышты ойлоп атабыз азыр, кыш кандай болот экен деп. Өткөн жылы келаткан крандагы сууларыбыз муздап калды да, тоңуп калды. Анан суу чыкпай калса эмне болду десек, астынан тоңуп калды, ысык суу куюп койгула деп. Бул айыл эмес да. Суу тоңуп калды, ысык суу куйсаңар суу чыгып кетет дегидейчи. Анан жакшы изоляция болбоптур да. Ону мейли оңдоду, жакшы изоляция кылды. Эми азыр биздин сураганыбыз просто бизге отопление кылып берсинчи. Кышта дагы мына жаш балдарыбыз бар. Балдарыбыз бар өзүбүз мынандай биз ойлонбой эле отургубуз келет. Эмне болот экен, свет өчүп калса, качан өчөт экен, ким ашыкча ток сай берет экен, качан өчүп калат экен, өчүп калса эмне кылабыз деп ойлонбой эле жашагыбыз келет биз. Как нормально мына ак адамдай эле жашагыбыз келет да. Мындан баштасаң, көрдүңбү? Ана темирди көрдүңбү? Чалынып жыгыласың анага. Бул жерлер өзү кафелденип, үстү жакшынакай болуш керек.
Мына бұларды қарайын, мына жерде кафе жоқ, мына қаны подоконнигі жоқ. Дұрыс айтым, подоконник болуш керек бұл жерде. Бұл жер кафел болуш керек. Мына жерлерде, ана жерде бүт түсіп қалған жерлер бар, мына немелердің іші кафелдердің, тепкіштердің. Ана лифтіге кірем десең, мына жер жақсы болса, ана басқа жерлерде бар, мына. Лифтілердің мынандағы немелері түсіп қалған қарда ана. Кафелер сынып кеткен бұл жерде. И басқа этажда вообще басқаша. Бұл азыр, бұл лифттен де көме санайсыздар ба азыр бұл лифт? Азыр лифт иштебейт, мына иштейт, мынаның уақытын иштебейт. Буга чыгып алсаң 12 балга алтырайсың мына өзүң коркосуң ошол жерден түшүп кетем деп. Мына лифтке чыгып азыр ишемесең көргүн азыр. Лифтке чыгып көрөлүчү. Канат. Келдиме? Келдиби? Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушу жергиликтүү эл, мисалы ушул жерден азыр лифтке дагы чогуу түшүп көрөбүз. Бул дагы бир күндө 3-4 жолу бузулат. Мына лифттин ичинде калып кеткендер болду. Балдар калып кеткендер болду. Мисалы мына ошон бала калып кетет. Лифттен коркосуңарбы түшкөндөн? Ооба. Кээде өчүп калабы бул жерде лифт? Ооба, өчүп калат. Анан эмне кыласыңар силер лифт өчүп калган мезгилде? Кимге чаласыңар, кантип чаласыңар? Мисалы эгер лифт токтоп калды деп коелу. Билбейм. 1,5 эмелесе телефон жок болуп калса болот. Ошол жактарда бар. Ооба, телефон жок болуп. Көрүштөр мисалы үчүн бул кооптулукту мисалы биз жөн жерден чыгарган жокпуз. Ушул Ашим Ахунова азыр 10 болуп калган дейт. Негизи арызда 26 деп жазып беришкен. Азыр биз ар бир ушул жергиликтүү тургундун жазган катынын ичиндеги фактыларды да тартып чагылдырып коелу деп атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр үйдүн ичинде жүрөбүз. Чын-чына келгенде мен мисалы аракет бар эми, жок эмес. Мисалы ошончолук деңгээлде курулуш иштерин жүргүзгөн, мисалы бирок келишимде ушул алган адамдар тарапка көрсөтүлгөн шарттардын жоктугун айтып, ушул биздин Швега программабызга ушул Ашим Ахуновада жашаган тургундар жалпы кайрылуу жасашып атат. Ошон үчүн азыр биз мына ушул жерден ушул тургундардын койгон талаптарын, шарттарын бир сыра ушул тасмага алгандан кийин тиешелүү жооптуу делген ушул жогорудагы Эмаком компаниясынын өкүлдөрүнө, жоопкерчиликтүү адамдарына барып суроо салабыз. Ага чейин чогуу туруңуздар. Саламатсыздарбы? Мен булга чейин бул жерде кайсыл жерде эмнеси жетишпегендик боюнча толук маалыматым бар. Бардыгын билем. Бул жерде биздин кардалдарыбыз бардыгы баягыдай арызданып барганда арыздарын мен угуп бардыгын келгенмин. Буга чейин өзүм деле келгенмин, өзүм деле сөз берип кеткен болчумун бул жергечи. Бул жерге детский площадка балдар үйлөр аянтчасы, анан тиги жерден бул жактан прямой свет өткөрөбүз деп, светти кече буйруса бүттү. Светти улап бер деген, Кудай кааласа. Анан бул жерде эң глобалдуу маселе буларга азыр суранып аткан газ бар. Газ маселеси. Природный газ бар. Ооба. Газды деле биз мына автономный отопление кылып туруп, газды ошону чогуу алып кирели десек, азыр бүгүнкү күндө ал проект өтпөй калды. Отопленияны центральный улай турган болдук. Кошо общий жалпысынан бул жерде билесиздер, ипотекага мэрия үй салып атат. Ошолор каздырып келет. Биз дагы ошолордун кошулуп, ошолордун жардамы, ошо центральныйга ошолордун биздин пешенеге ошол болуп калды. Уланабыз. Анан газ маселесini проектин иштеп чыгарып койгон газды. Ал жерде бул газдын деле өзүнчө проектиси болот. Анан кичинекей төлөмдөрү бар эле. Мен аны мойнума алам, мына телевизорго карап туруп. Кичине кечикти. Мен өзүм сөз берип келгенмин. Өзүңүздөр билип турасыздар, азыр массалык маалыматтардан кичине жылдыз болуп кеттик. Бишкекте көбүрөөк жүрүп калдым мен. Бүгүн эртең менен келдим, азыр ушу эртең менен келип ушул азыр ушул маселени угуп, өзүм ушул жерге барайынчы, дагы кайрадан өзүм келген мезгилим. Абдан туурада мисалы Мелис атыңыз, Мелис мырза, мындай да бул адамдарга мисалы азыр ушул күнү, ушул азыр убакыттарда чекитти өзүңүз койбосоңуз, мисалы сиздин дагы жардамчыларыңыз бар дегендей, сиздин дагы ушул иш көзөмөлдөөчүлөрүңүз бар дегендей, буларга мисалы айта берип, дей берип, ушул кечиктирип, мына булар азыр эми кыш босогосуна аз эле убакыт айлар калды да эмиче. Ошого биз былтыркыдай болуп тоң чыкпайбызбы, дагы качанга чейин сөз берет. Ушу бүгүн эле чечип берсе жакшы болот эле деген ойлорду айтып атат да. Бул жанагы мына жердеги шагалдарды эле өзүбүз төккөнбүз деп атат да. Бул шагалы өлүп кетсин дейт, площадкасы өлүп кетсин дейт. Бизге негизги шартыбыз ушу свет, газ, отопление улап берсин деп мына аксакалдар баш болуп ушундай талаптарды коюп атышат да. Качан бүтүшүп калып? Негизи бул биздин кардалардын талабы эң туура. Мен буларды эч неме дебейм.
Жалпысынан мен бүгін азыр булардын айткан талабын бүгін ушул отопление менен газды бүгін чечип берсин дегенге мен бүгін чечип бере албайм, ачык эле сөз. Канча убакыт бересиз мисалы үчүн? Отоплениега ушул немеге кышка киргенге чейин отопление чечип беребиз. Анын маселеси кичине орчундуураак болуп турат. Газды мына аз күндө чечип берем. Газга ачыгын айтайын, кичине төлөмдөрү калган, ошону төлөш керек, газды келип башташат проектилеринчи. Эми маркы жанакыл объектилер боюнча дагы Юго-Востокто, Татан боюнча дагы ошол газ маселелери болгон, ал жактар киргизилип бүттү. Эми азыр ошол бул жакка келди, бул жакты чогуу киргизип берем, Кудай кааласа. Документи кандай бул үйдүн өзү? Документи бул жер мен 100% кепилдик берем. Общий мына домдун өзүнүн техпаспорту бар. Анан кийин бул жерде жителдерде өзү болсо керек. Госрегистрдан келип тартып кетти окшойт комнаталарыңарды. Техпаспорттор даярдалып атат, төлөмдөрү төлөнгөн, техпаспорттор даярдалды. Так маалымат берейин, мен азыр канча техпаспорт бүгүнкү күндө даяр экенин мен билбейм. Ошону такташым керек экен. Канча, мисалы бул жерде 100 квартира болуп турган болсо, балким 80-үй, балким 20-сы даяр болду. Даяр болгондорун тактап туруп алып бере беребиз аны бар. Биринчи этаж полный тартып кеткен. Жок, жалпы эле тартып кеткен баарын эле. Азыр Мелис мырза мындай да, мына ушу кечиктирүүлөрдүн себеби эмнеде болуп атат деп ойлойсуз мисалы? Мейли пандемия мейли бир себеп болсун деп атышат мисалы. Андан кийинки кечиктирүүлөр эмне себеп болушу мүмкүн? Кечиктирүүлөрдүн себеби жөнөкөй үй болбосо мисалы. Кечиктирүүлөрдүн себеби пандемия. Хорошо, пандемия болду. Аны деле айтсак деле туура эмес. Бүгүнкү күндө кечиктирүүлөрдүн себеби 2 жыл алдыңга караганда өзүңүздөр билесиздер, кескин түрдө курулуш материалдары, ошондой эле биздин сом, валюта, долларлар ойноп, кичине бизге кыйынчылык болду. Аны мойнубузга алабыз. Ошол эле биздечи. Азыр бул кайсы класстагы үй бул? Сиздин өзүңүздүн укайлы? Премиум класстагы үй. Премиум класстагы үй. Мына премиум класста жашайбыз деп үмүттөнүп келген элдин үмүтүнө канча ушул 2 айбы же бир так кесел айтып коюң, мисалы 1 айбы же эмки жылыбы толук ушул площадкалар менен салып беребиз деп убада кыласыздар? Азыр мен так убада кыла турганым биринчиден мына бул жылыткыч отоплениясыны, анан кийин газын киргизип берем, свет уланды. Анан детский площадкасыны мен азыр так айта албайм сизге. Кайсы жерге орнотом дагы айтып алып эртең дагы жанагындай уят болбойт. Жылып кетти ошол. Мен азыр биринчи очур ушул кардарлардын менин жүрөгүм оюп турган газ менен свети болчу эле. Свети өзүңүздөр билесиздер, 2 күн бирде өчө берип, мага чалышат, ал жактан кылам, туура мойнубузду алабыз. Ончо-мунча сиздердин жанагындай холодильниктер да күйгөн жерлери болду, ойноп кетип, ошого кече түнү менен болсо деп балдарды истегиле деп. Өзү мына жерден өтүш керек эле, бундага көбүрөөк расход дейм да. Бул жактан убакыт талап калды, жол жактан алып келишке болуп калды да свет. Кичине проекттен өзгөрүп. Ошо күйгөн холодильниктерди балким өзүңүздөр деле жардам берип. Жок, ал боюнча эми жителдер ал күйгөн холодильниктер боюнча туурусуна эч ким бизге кайрылган жок. Мен уктум аны чейин. Ошонусуга деле рахмат айтам. Мелис мырза мындай да, мындай так суроого так жооп берип атасыз. Мисалы, азыр ичиндеги ушул мына эксплуатацияга берип, пайдаланууга берип, ушу кишилер жашагандан кийин ушу 1,5 жыл убакыт өтүп эле кафелдер сынып дегендей, мисалы ушундай бир балким курулуш тармагын бир көзөмөлдөгөн же бир сапатына баа берген адистериңиздердин бир шалакылыгы деп да ойлоп атабыз да, мисалы бузулган жерлерди тартып чыккан. Мен азыр сиздер тартып чыксаңыздар жакшы, мен ал боюнча биринчиден айтып кетейин. Бул жерде эч кандай строй материалдар, эч кандай жанагындай начар, сапатсыздар келген эмес. Өзүңүздөр билесиздер, мына стройканы эң кымбат, эң жакшы материалдар келген бул жерге. Анан айтыш керек, бул жерде көзөмөлдөгөн менин бул жерде прораб, ошол эле начальник объекттер бар. Ошолордун көзөмөлүндө болот, бар жокчу. Мен мага акыркы жолу ушул иш ушундай жабылды деп прораб, начальник объекти, ошондой эле мастер, бул жерде заводскалар бардыгы бизге подпись коюп апаргандан кийин акыркы подписти мен коем, анан бул жерде иштеген кызматкерлердин акчалары берилет да. Ошолордун көзөмөлүнөн өтөт. Азыр могу жашоочулардын бир тиын карызы жокпу сизде? Мен бул жашоочулардын азыр карызы барлар бар. Бар. Мен азыр мына деп по фамилия айта албайм азыр. Бул жерде бар. Жок дегенде бир 20% болуш керек. Менимчечи, бул дом бүтүп калды. Анан жанагы сынып кеткен кафелдер боюнча дагы маалымат берип коеюн. Быйыл өзүңүздөр билесиздер, кыш катуу болгонуга жараша жанагы суу тоңуп калды бизде, мэрде. Билесиздер, а? Суу тоңгондо аргасыздан биз, суу тоңгондо биз аргасыздан кафелдерди кайра чыгарып буздук. Өзүңүздөр бузгансыздарбы азыр жанагы жерлердеги? Өзүбүз бузганбыз. Өзүбүз кайра оңдоп беришибиз керек эле да, жал азыр көзүнүн жеринен көрүп чыгайлычы биз. Лифт маселеси кандай болот? Лифт маселеси бирде иштебейт дейт, эми баары келип светке такалат дегендей. Лифттин маселесин ошо бирөө таптакыр эле иштебейт деп атышат мисалы. Бирөөсү бир күндө 3-4 жолу бузулат деп атышат. Лифт маселеси боюнча өзүңүз туура айтып кеттиңиз. Лифт маселеси биринчиден ушул келип ушул светке такалат.
свет ойноп, же болбосо бул жерден өчүрүп коет, светтин күчү жетпей ушул маселе болуп лифтте өзүгө деле ошондой кайра оңдотуп, кайра деме кылып расход бизге деле кетти. Биринчиден. Экинчиден лифттин маселесин өткөндө эле айтканмын буларга, элдергечи. Вот эксплуатацияга лифтти бизге тапшырып берелик. Биздин подрядчиктер. Аны эч кандай мындай кыймылдатып, жакшына кылып туруп тапшырмайсаң биз кол коюп албайбыз лифтти. И ошондой эле мына элдерден да комиссия түзүлүп, мына лифтибиз болду, оңдолду деп туруп комиссия подтверждение кылып туруп кол коймой сайын биз лифтерлордон эч кандай лифтти принимать этип албайбыз. Себеби бизден дагы мамлекет үйдү принимать этип албайт андай кылбасак. Эртең мен лифт алып анан дом тапшырып койгондон кийин дагы бирдеке болсо жооп бербейм эми кайра 10 жыл ичи келип жооп берип жүрө бербейм билесиз да. Ал жактары бар. Эми азыр ушул маселелерди эми чечилет деп атасыз, мисалы баардыгын чечебиз деп атат. Анан бул жителдердин дагы жанатан бери бере турган суроолору бардыр, балким ошолорго жооп берип коесуздар. Кимде кандай суроолор бар? Бериңиздер, ачык, айкын жана аябай бакылдап, шакылдап сүйлөп атты эле. Мына жетекчи келди, маданияттуу түрдө ошол сиздердин суроолоруңузга жооп берип атат дегендей. Эмне кылыш керек? Кандай суроолор бар? Сиздерге ар дайым чакырганда эле келем, өзүм келем ар дайым бул жергечи, буларгачы. Бирок убактыма байланыштуу мен Бишкекте же болбосо мына шаарда болбой калсам туура, болбой калып атам. Офиске деле барып тур, кече 2 күн, 5 күн алдың дейсизби? Мен ал кагазын көрө элекмин, бизге кайрылган кагазынчы. Эми азыр кайрылганга 2 айдан убакыт өтүп атат. Сиздин секретаршаңыз бар. Сизге жеткириш керек да, мындай жалып келди же мындай деп. Бериңиздер. Анан мен өткөндө бир кана сүйүнөкө. Мен 1-класстагы балам бар. Лифтте калып кетти. 1 саат отуруптур. Таң пешенеме чоңураак бала болуп калыптыр ичиндечи. Эми ондой нерселер болуп турса, ким жооп берет ошого? Эмаком жооп бериш керек да. Эми эки эменин ортосунда калып кетти. Ал нерсеге эртеге мен балам ошол жерде жүрөк түшүп калышы мүмкүн жалгыз болсочу. 1 саат күтүп, ача албай акыры лифтер чакырып, лифтер 1 саат туруптур. Мен эми асмандан алып алган жокмун да пулду. Мен эми 3 жыл иштеп келип туруп төгүп алдым. Дагы кимде кандай маселе бар? Бергиле суроолор. Ошо бизге эң биринчи эле азыр отопление. Кышкач быйыл кышында өтө суук болду, элдер печка кылып. Азыр эми быйыл көбүрөөк жашайбыз. Былтыр эми азыраак жашаганбыз. Кичине свет менен чыгып кеткенбиз да. Быйыл эс ушундай боло турган болсо, быйыл аябай почти 80% жашады да, 75-80 квартира. Быйыл кокс отопление берилбей калсам да кыйын болот да быйыл. Биз ошого зарайына эме кылдык. Биз деле күтүп кел, эч ким кабыл албай койду. Анан биз деле өзүбүздүн эмебизге кичине кам көрөлү деп 2 жолу бардык өткөндө. Анан сизди телефон чалып берле десек, эчтеке эч ким эме кылбай койду. Биз сиздин бир эмеңиз угайлы да кетейли дегенбиз да, өзү негизи. Мындай. Ооба, такыр сизди жолуктура албай койдук да. Айдын аягы келгенде жүрөгүм безилдейт да, светтен барат офиске. Мына Ашимахунова мына блогуңар 300 000, 400 000, 500 000 болуп кеттир деп. Айына ошончодон кыштын күндө мисалы 600, 700 миңден төлөп жүрдүк. Айына 700 миңден компания өзү төлөп берип атты да, мисалы. Ол менин чөнтөгүмдөн төлөнүп атты. Мен деле ошентип айына 700 000, 600 миңден төлөбөй, ошону азыр ошол мына светке төлөнө турган, башка жака төлөнө турганды ошол отоплениега же болбосо мына газга берип туруп ошону тез бүтүрүп берсем, мен дагы тынч отурам да, жок дегенде бир коогадан кутулмакчымын. Мен дагы биринчи өзүм кызыктар болуп ошол болуп атат. Кичине убакыттын тарлыгыга байланыштуу өзүм кичине мына шаарда болбой калдым. Ал боюнча мен келдим, мына 3-4 күндө өзүм дагы мына ушул жумайчы кандай болот, сиздерге өзүм маалымат берип турам. Мен болсом дагы бул жердегилер. Бизге азырчы газ менен ана отопленияны коюп берсин, калганын кийин кылып берсин. Азыр эми мына элтерге чыгарабыз деп атасың, YouTubeга чыгат да бул эми, YouTubeга чыкса мына компаниянын манасы түшүп кетпесин деп атабыз. Эми башкалар эми алсын да. Ассаламу алейкум деп сиз менен кайра башынан учурашат окшойм, сиз менен кайра. Жана башка сүйлөптүңүздөр. Азыр эми ана мен бул жерге менен сиздердин арманыңыздарды уккундай эмне депутат белем, мэр белем мен өзүмдүн ишимди кылып атам, урматтуу тургундар. Мындай болбойт, мындайчы. Мындай болбойт. Мынакей Мелис мырза, мынакей биздин азыркы шаардык кеңештин депутаты, эл көйгөйүн чечемде ошол жерде отурат шаардыктардын. Ага кошо өзүнүн чоң Кыргызстанда белгилүү эң алдыңкы сапта турган компаниялардын негиздөөчүсү, түптөөчүсү.
буга чейин мага арыз жаздыңыздар, арызда башкача жазып, жана башкача сүйлөп келип, анан азыр эми иштеп атат. Ооба, өткөндө мындай болду, тигиндей болду деген сөз өтпөйт эч нерсеге. Ачык айтайын. Жанагы сөздөрдүн баарын айтыңыздар. Жана аксакал келдиби, келбедиби? Ал аксакалда жаш балдар сүйлөп атты, башкалар сүйлөп атты. Мелис мырза деле ачык айтып атат. Давай ачык айткыла деп атат. Маселени кабыргасынан койгула деп атат. Какой-то бир срокто айттыңыз, биз ошого чейин күтөлү. Мына убакытта деп. Ооба. Мен карыган ата-энемди алып келе алган. Отопление боюнча айтайын, бир жолу айткам мында. Ооба. Ал мезгилде айттым го сизге, проектлер өзгөрүп кетти. Бизде билесиздер, документация иши кичине кыйынчыраак болуп атат. Азыр барганда айттым, мэриядан эч кандай бизге заявка болгон жок деп айттым мэрияданчы. Азыр мен өзүмдүн расчетумду алып, өзүмдүн мындай ишимдин графигине карап айтайын, 1 айдын ичинде газ кирет. Анан отоплениеңиздар боюнча жана тестке айтат дегенди. Бизди биринчи айткан бул жердечи. Ашимакунова автономный кылгыла. Бул жака шаардын отоплениясынын күчү жетпейт деген. Анан биз автономный кыла турган болуп, эмнеге Газторг менен договор кылып, общий эле газ кылайлы деп туруп. Барды газ менен ыссын деп туруп, ошондой проект чыздырганбыз. Ага деле акчалары төлөмдөр жарым жартылай төлөндү. Ал көрсөк, сиздерге кымбат болуп калат экен, бизге да кымбат болуп калат экен. Анан азыркыда сүйлөшсөк, бүгүнкү күндө көрүп атасыздар. Мамлекет иштеп, мэрия иштеп, бүт жалпы шаардагы отопление түтүктөрүнүн турбаларын алмаштырып чыкты, жаңылап. Бүгүнкү күндө ошону уласак мына туруштук берет. Эң жүрөгүңүздөрдү оюп турган эң глобалдуу, менин жүрөгүм ойгон. Кудай кааласа мына трансформаторуңуздар өзүңүздөргө личный бир линия келди ушуга. Эң чоң зымдап келдим, өзүң мындай жашагандар көрдүңүздөр окшо жаткырган. Ошону азыр эмнеге койду? Бүгүн текст оясын берет, эртеңден келип рестегилер уулап берип коет. Каалагандай жагасыздар, мурдагыдай автомат таша берет, күйүп кетет деген маселе болбойт, кудай кааласа, светтен. Ошол нерседен кутулабыз буюрса. Анан газыңыздарды айттым, отоплениеңиздарды дагы айттым. Анан детский площадка боюнча маалымат бербей эле турайын деп атам. Биз да программаны жыйынтыктайлы. Демек, мынакей ушул Дастан курулуш компаниясы, негизи эле Эмаком компаниясынын негиздөөчүсү Мелис мырза келип алдыңыздарга келип жооп берип атат. Мисалы, биз деле Мелис мырзага телефон чалай эле келек, өзү чуркап келип, өзү айтып атат, мисалы, келип ушу элдин көйгөйүн угайын деп, теле аркылуу өзүнүн да көп сөздөрүн берди. Мисалы, ушуга эми Мелис мырзага дагы бул сөз берүү оңой эмес болсо керек, менимчечи. Буну да жасап бүтөр. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Швега программасынын бул жолку чыгарылышында ушул жерден ушундай абалда жыйынтыктап туралы азырынча. Андан ушул сөздөр аткарылып калса, Кудай буйрса, эл дагы ушинтип өздөрүнүн койгон талаптарын, жакшынакай шарттарын жашап калса, анда ошол шарттарды дагы позитив түрдө чагылдырып кеткенге сөз беребиз. Ага чейин аман туруңуздар. Сизге рахмат, чоң рахмат. Эчинсен кереги жок. Биз деле сабыр кылып турат элек. Бизге бар болгон айттык го, свет, суу, газ, отопление болгон ошол эле бизге шарт кылып берсеңчи, калган биз деле адамбыз, биз түшүнөбүз бар жок.